Бүгін 7 апрель елдік инклавына 9 жыл толды. Президент революцияның 10 жылдығын белгілеу бойынша жарлыққа қол қойды. Мұнымен қатар көйгөй жаратып келе жатқан чегара мәселелеріне қайрылабыз. Ең қызықтысы Forbes журналына кірген қырғызстандық жаш ишкер туралы болмақшы. Саламаттар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде апталык маалыматтардын корутундусын камтыган Жума Баян аналитикалык программасы кызматыңыздарда. Кайрат Кенжебаев, Алгач бүгүнкү берүүбүздүн кыскача түрмөгүнө көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. 7 апрель элдик революциясына 9 жыл толду. Кыргыз-казак чегарасындагы абал качан жөнгө салынат? Кыргыз өкмөтү Тажикстанга өтүп кеткен 70 гектар жерди кайтарып алабы? Бүгін апрель инклавына 9 жыл толду. 2010 жылы апрель революциясы талас нарын шаарларындағы елдің бийликтин башкаруу режимине нааразылык иш-чараларынан кийин башталган. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бийлиги 6 апрелде бир нече оппозициялык саясатчыларды камакка алган. Аларды бошотуу талабы менен чыккан эл 7 апрель күнү Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимин кулаткан. Бийлик курал селге ок чыгарып, 87 киши набыт болгон, 100дөн ашуун адам түрдүү жарат алган. Бул күндөн кийин Курманбек Бакиев үй бүлөсү менен Беларуска качкан. Кыргызстанда 7 апрель мамлекеттик майрам жана дем алыш деп жарыяланган, бирок айрым саясатчылар, эксперттердин айтымында апрель революциясы мамлекетке болуп көрбөгөндөй секирик жасай турган энергия болуп бермек. Тилекке каршы саясатчылар майдаланып, жок болуп, бири-бирин көрө албай, бири-бирин душман кылып, революция жасагандардын жарымы камалып, жарымы көчөдө калганын азыркы учурда көрүүгө болот. Азыркы бийлик апрель революциясынын кутун учуруп алгандай сезим калтырат. Тарыхчылар болсо, бул инкылаптын майрам катары белгилөө үчүн апрель революциясынын маани-маңызын коомчулукка терең түшүндүрүү керек деген ойдо карманышат. Биз 2010 жылы орун алган элдик апрель революциясынын өзүнүн тарыхый маани-маңызын актады деген соолдун алкагында шаар тургундарынын ой пикирин угуп көрдүк. Өзүн актады, анткени ушул керек болчу да, элге керек болчу. Ошон үчүн бул 7 революция өзүнүн милдетин аткарды деп. Жигиттер ошол жигиттер, башка ошолордун кылган эмгеги, ошолордун өмүрүн берилгени, менин оюмча бул ушу шаарларга да арналып, көчөлөргө да арналып, айылдарга да арналып атынан коюлуш керек. Жөн эле баланча неме болду. Эмне эң чоң көчө менин оюм эмне үчүн мына чүйдүү керек болсо, жанаркы жибек жолу эмес алтын жолунда айланайын бәрінен. Бирок тем не менее бул адамды ушу жигиттердин аттары берилиш керек. Для меня нет. Сейчас Кыргызстан поднимается. Сейчас мы немножко стали грамоты, больше колхозы поднимают. Это же хорошо. Оправдывается, конечно. Бирок өтө деле көңүл бурган жок го дейм да. Убагында болду, эми көчөнү атап койду, болду. Ну, то, что что-то изменилось, это конечно. Потому что власть поменялась, и, по крайней мере, во времена Атамбаева все-таки народ немножечко жил получше. Да? Жаздын келиши менен өлкөнүн чегара жаатындагы маселелер курчуду. Кыргызстан менен Казакстандын чегарасындагы Актилек автожол көзөмөл өткөрмө бекетинде жүк ташуучу автоунаалардын узун кезеги 19 марттан тартып пайда болгон. Маалыматка ылайык, ошондон бери бекетте күн сайын 200-240 автоунаа кезекте турат. Текшерүү күчөтүлө электе аталган посттон күнүдө 300дөн 400ге чейин жүк ташуучу автоунаа өтүп турган. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Актилек автожол көзөмөл өткөрмө бекетиндеги кырдаал боюнча Казакстан өкмөт башчысы Аскар Мамин менен 3 жолу сүйлөшкөнүн билдирди. Анын айтымында өкмөттүн жыйынында Кыргызстан менен Казакстандын бажы кызматтарынын жетекчилери 4 апрелде Казак премьер-министринин кабинетине маселени талкуулашканын жана туура чечимге келишкен. Экономика министри Олег Панкратов чегарадагы чектөөлөрдү биримдиктин келишимине каршы келген одону көрүнүш катары баалап, жагдай жөнгө салынмайынча Кыргызстандын биримдиктеги өкүлдөрү ишин токтотуп, Бишкекке чакыртыларын айткан. Өкмөттүн ЭАЭП иштери боюнча атайын өкүлү Алмаз Сазбаков Казакстан жүк өткөрүүгө тоскоолдук кылганы боюнча маселени Евразия экономикалык комиссиясы иликтеп тиянак чыгара турганын маалымдаган. Кененирээк кабарчы Дүйшөн Шаршанбековдун материалында.
Ақтілек автожол көзөмөлдө өткөрүү жайында Қазақстандын чегарасынан өтө албай турган оор жүк ташуучу унаалардын саны дээрлик 300гө чукулдап калды. Айдоочулардан айтканына таянсак, ар 12 саат сайын болгону 4 гана машина өткөрүлүп жатыптыр. Бирок жагдайдын эмнеден улам мындай абалга келишине айдоочулар бүгүнкү күнгө чейин түшүнө албай турушат. Учурда Казакстандын чегарасында Кыргызстандан бара жаткан товарлары түшүрүлүп, дыкат текшерүүдөн кийин кайрадан жүктөлүп өткөрүлүүдө. Көзөмөлдүн эмне себептен болуп жатканын айдоочулар Казакстандын кызматкерлеринен сурашкан. Алар болсо ташып киргенге болбой турган товарларды текшерүү жолу менен мониторинг жүргүзүп, салык жана бажы төлөмдөрүнө көзөмөл жүргүзүп жатабыз деп түшүндүрүшкөн. Ошо көчөгүнү мен аркы Казактын чегарасына өтүп барып келдим. Эртеден кечке чейин ошол жерде турдум, ошо 4 машина чыкты болгону, досмотр менен. Канча саатта? 12 саатта чыкты ошондо. Казак тараптын көзөмөлдү күчөтүшү айдоочулар жакында эле башка мамлекеттен келген товарларга бажы алымы жогорулатылып, кийин бир топ нааразычылыктардан кийин төмөндөтүлгөн. Ошондон улам Казак тарапка Кытайдан товарлар көп кирбей калган. Буга ынанбаган Боордош өлкөнүн өкмөтү ушул кадамга барган дешүүдө. Бияктан шофёрлор жөнүндө сөз болуп атат, анан Кыргызстан немени көтөрүп салып тиге. Түшүрүп салып. Растамошканыч. Ошондон деп атышат да. Казактар өчөшүп бизди өткөрбөй атат депчи. Ошонун кесепетинен турабыз биз деле ушул жерде. Болгону азыр тез бузулуп кетүүчү айыл чарба продукциялары кезексиз кое берилүүдө. Ошол эле учурда чегарадан өтүүдө документтери туура эместери кайра артка кайтарылып жатат. Расмий эмес маалыматтар боюнча жогорку жактан эч машина өткөрбөгүлө деген буйрук келгени, ал жерде иштеген жөнөкөй кызматкерлер биздин унаа ээлерине айтышкан. Маселе боюнча өкмөттүн жана Евразиялык экономикалык комиссиядагы биздин өкүлдөрдүн аракети азырынча байкалбайт. Алар менен байланышыбыздан майнап чыккан жок. Биздин өлкөдөн кетип аткан экспорттук товарларды бардыгы тең Россия Федерациясына кетип аткан үчүн бул транзиттик жүктү кое бербей койгонго жана ал жүктөрдүн бардыгын тең текшергенге Казакстанга ким укук берген да? Бардыгын тең алып коелу. Ладно, бардыгын тең кыргыздар жаман болсун. Кыргыздар жалаң эле контрабанда ташыйт. Эми ушул күнгө чейин бул товарлар ташылып келген да. Анда эмнеге көз жумуп кетишти эле казактар? Чегарадагы кырдаалга байланыштуу жума ичинде эки тарап бири-бири менен ак ийнек айтышты. Алгач жагдай боюнча Казакстандын финансы министрлиги түшүндүрмө берди. Ага ылайык тыюу салынган товарларды аныктоо үчүн зарыл учурда кошумча текшерүү болуп турарын белгилеген. Мындайда кыргызстандык жүк ташуучулар текшерүүгө каршы чыгып жатканы себеп болгону айтылат. Андан өтпөй эле экономика министри Олег Панкратов коңшу өлкө бул кадам менен Евразиялык экономикалык биримдигинин талаптарын одоно бузуп жатканын сыпаттап жиберди. Чегарадагы унаа тыгынын айынан товар ташуучулар каржылык чыгымга кириптер болуп, ошол эле учурда өнөктөштөр алдында келишимдерди аткара албай жатышканын айткан. Мындан улам Кыргыз өкмөтүнө Евразиялык экономикалык комиссиянын коллегалык мүчөлөрүнө консультацияларды өткөрүүгө чакыртууну сунуштаган. И в результате вот этих действий, которые являются явным нарушением. Мындай аракеттер көмүскө бажы көзөмөлүн жүргүзүү болуп саналат. Түпкүлүгүндө биримдиктин ченемдерине каршы келет. Ошондой эле ИАЭП жөнүндөгү келишимдин 25-беренесинин ИАЭП ички рыногунда товарлардын эркин кыймылын камсыздоо бөлүгүндөгү жобосун бузат. Договора казахская сторона наносит значительный экономический вред нашим. Экономика министринин мындай билдирүүсүнө жума күнү Казакстандын финансы министрлигинин кирешелер боюнча комитеттин жетекчисинин орун басарынын милдетин аткаруучу Куат Рахимов Казакстан ИАЭПтен эрежелерин бузбагандыгын айтып жооп кайтарды. Анда казак тарап кыргыз кесиптештери менен талкуулай турган жагдайлар бар экендигин жана бири-бирине чакан аудит жүргүзүү зарылдыгын айтып, текшерүүдө биримдиктин эч кандай мыйзамы бузулбагандыгын белгилеген. Айдоочулар чегарадан өтө албай турган учурда өкмөт ордунан козголбой, аракет көрбөй жатканы депутаттардын да жинин келтирди. Аткаруу бийлигинин мындай чабалдыгынан маселе чечилбестигине токтолгон эл өкүлдөрү премьерди карап олтурбай төрага башында турган депутаттык комиссия түзүп, Нур-Султан шаарына барып көйгөйдү жайгарууну сунушташты. Кыргызстандан негизги контрабанданын баардыгы Кытай аркылуу өтүп атат. Кыргызстандагы бажынын иштеши боюнча ар түрлүү күмөндүктөр жаралып, ал жакта да, бул жакта да эксперттер иштеп атышты. Бул бажы бир чоң чатактын башы болгон турат. Биз парламенттик, президенттик өлкөгө баратабыз деп атабыз. Көпчүлүк жоопкерчиликти өзүңүзгө алыңыз Дастан Арсбекович. Барыш керек. Ал эми өкмөттүн колунан келбей жатабы? Келбесе эмне кылсын булар?
Акыйып кечке кезегин күткөн айдоочулар жолго деп алып алган тамак аштары эч ага эле түгөнгөн. Эптеп чайнекке чай кайнатып, тегеректеги дүкөндөрдөн азык алып жан багышууда. Тургандарына бир жумадан ашып калса да кабар алган эч ким жок. Тегерек четтер болсо таштандыга толгон. Таштабайлы дейт, аргалары жок. Могу жерде балдар бар, ачка жаткан балдар бар. Такыр мындай эме каралбаган балдар. Дагы рахмат, могу токмоктугу жигиттер бар. Коммерсанттар ушулар келип бир маал кечкисин тамак биртиге берип кетип атат. Ада өкмөтүбүз эмне? Депутаттарыбыз эмне жатат? Иши менен биз менен иши да жок. Казак тараптын чек арадагы көзөмөлдү күчөтүшү биринчи жолу болуп жаткан жери жок. Мындай көрүнүш 2017 жылдын күзүндө болгон эле. Ага экс-президент Атамбаев Европага жасаган иш сапарынын алкагында Евроньюз каналына берген маегинде 2010 жылкы революция учурунда Казакстан чек арасын жаап алган. Анын натыйжасында адам курмандыктары болгон деген сөзү негиз болгон. Дүйшөл Шаршембеков, Алтынбек Сакиев, Жума Баян. 200 мен калкы бар Лейлек району жакынкы жылдары анклавда калышы мүмкүн. Бул тууралуу парламентарийлер кулак кагыш кылууда. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында Баткен облусундагы Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында 2019 жылдын 13 мартында болуп өткөн жаңжал боюнча өкмөттүн маалыматтын жабык эшик артында укту. Отурумга премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөттүн дээрлик бардык мүчөсү катышты. Эл өкүлдөрү Баткен облусундагы чек ара аймагында жашаган эл азыр тез арада делимитацияны тездетүүнү талап кылып жатышат. Анткени соңку 10 жыл ичинде Кыргызстанга таандык жерлердин четинен кертилип жатып, Лейлек районунда эле 70 гектардай жер Тажикстанга өтүп кеткен. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баш болгон делегация Кыргыз-Тажик чек арасындагы маселелерди талкуулаш үчүн Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарына кетти. 13-14 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнатабад айылдардын тургундарынын ортосунда чатак чыккан. Анын натыйжасында бир нече адам жабыр тарткан. Тажикстандын чек ара кызматы жаңжалда 2 тажик жараны окко чыкканын, бир нече адам жабыркаганын кабарлаган. Ал эми Кыргыз тараптан 3 адамга ок тийген. Толугураак кесиптешим айтып берет. Узап бара жаткан аптанын шаршембисинде жогорку кеңеш жалпы жыйындын күн тартибинде жалгыз гана маселе карады. Ал Кыргыз-Тажик чек арасындагы 13 мартта чыккан чыр тууралуу өкмөттүн маалыматын угуп, тийиштүү токтомду кабыл алуу. Депутаттар 20 мартта каникулга чыгаар алдында да бул маселени кароого аракет кылган. Анда өкмөт башчы келбей калып, талкуу кийинкиге жылып кеткени белгилүү. Дарегине айтылган сындарданбы Айтор Абылгазиев мунусунда жоон тобу менен келиптир. Отурумдун башталышында депутаттык жумушчу топ түзүп, жаңжал чыккан жерге барып келген эл өкүлдөрү кайрылуу жасады. Биз барган учурда элдер аябай стресс экен, эмоционалдуу өтө агрессивдүү түрдө ачуусу келип кабыл алды. Бирок Мухаммедкалый Дүйшөкөев, сиз кичине жумшарган учурда бардыңыз. Билесиздер, Баткен жергесинде мындай окуялар дайыма жазын айында суу башталганда, же болбосо малдар жайлоого чыккан учурда болот. Ал эми депутат Табалды Тиллаев Кыргыз-Тажик чек арасында ушул тапта абал тынч эмес экенин билдирди. Айтымында Лейлек районунун Максат айылында узундугу 126 чакырым болгон газ трубасынын казылып жатканына жергиликтүүлөр тынчсызданып жатышат. Ошондой эле эл өкүлү чек аралаш аймактагы Кыргызстанга таандык жерлердин четинен кертилип, коңшулардын колуна өтүп кетип жатканына токтолду. Мисалы, соңку 10 жыл ичинде Лейлек районунан эле 68 гектар жер Тажикстанга өткөн. Ал эми Баткен районундагы Таштомшук айылында 103 үй, 67 жер тилке, Көкташта болсо 62 участок, 30га чукул турак жай тажик жарандарына сатылган. Мурдагы чиновниктерибиздин кандай чебер сүйлөбөсүн, бирок алардын кол койгон документтери бул баары мамлекет үчүн чыккынчылык деп ойлойм. Ошон үчүн укук коргоо органдары да сиздер бул жактан юридикалык бааны беришиңиздер керек. Биз кыргыз жерин кантип өзүбүз арендага алабыз? Кыргыз жеринде өзүбүз куруп аткан жолду Жеңиш Парпиевич кантип бул жол эч кимге таандык эмес деп кол коебуз? Кыргыз жеридеги жолду биз кантип бул же тиги же бул мамлекетке тиешеси жок деп кол койгон, бул туурабы, туура эмеспи? Анда өзүбүз жана укук коргоо органдары юридикалык баа бериш керек. Бирок премьер-министрдин маалыматын ЖМК өкүлдөрү уга алган жок. Анткени парламентарийлер купуя сырлар чыгып кетиши мүмкүн деп жүйө келтирген өкмөттүн суранычы менен чек арадагы абал тууралуу маселени жабык эшик артында карады.
жабык кылып эле ачык эле талкып суроо жооптор болсо берип ушул жерде бүгүн сүйлөшүп алышыбыз керек. Ошон үчүн жабык түрүндө эле өткөрөлүк. Эске салсак 13 мартта Кыргызстандын Аксай айылы менен Тажикстандын Мехтанабад айылынын тургундарынын ортосунда жаңжал чыккан. Чатакка Аксай тамдык жолунун курулушу себеп болгону белгилүү. Жыйынтыгында эки тараптан тең жаракат алгандар болуп, тажик жарандары Ош Баткен Исфана жолун жаап салышкан. Ал эми кыргыз жарандары Тажикстандын Исфара району менен Варух анклавын туташтырган жолду буушкан эле. Мындай өңүттөгү чырлар бул аймакта 28 жылдан бери уланууда. Аны өкмөт тажик тарап менен дайыма жаңы протокол түзүп жайгарууга аракет кылат. Мунусунда сүйлөшүүлөрдү вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жүргүзгөн. Бирок эки жак кол койгон документте эмнелер келишилди азырга чейин белгисиз. Кандай протокол? Ал бар, да, ал бар. Эми силер мындай кылып, азыр жабык түрдө жүрүп атат, бүтсүн. Анан кийин уже жыйынтыктарын уже депутаттардан, бизден суроо аласыңар. Хорошо? Бул боюнча журналисттерге комментарий берүүнү мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев да каалаган жок. Өкмөт мүчөлөрүнө караганда депутаттар кепке келип каралып жаткан маселе боюнча учкай маалымат беришти. Албетте эки өлкөнүн ортосундагы алака тууралуу сөз жүрүп жаткандыктан айрым маалыматтар ачыкталган жок. Мисалы, эл өкүлү Тынчтыкбек Шайназаров чек ара боюнча талаш тартышса да Кыргызстан тажик тарапка уттуруп жатканын билдирди. Айтымында өкмөттүн катачылыктарынан улам коңшу өлкөнүн Исфара району менен Варух анклавынын ортосундагы Кыргызстанга таандык 18 чакырым жолдун 16 километринен өлкө кол жууп калган. Болгону 2 километр калды. Баягы тополоң чыгып аткан Аксай тамдык деген жер бул ошол 2 километрдин ичинде да. Азыр эгерде ушул калкта биз кете берсек, биз ошол 2 километрди дагы жоготсок, анда биздин Лейлек район, 200 миң калкы бар Лейлек район келечекте анклавга айланат. Ошондо жалпы Кыргызстан менен Лейлектин ортосундагы байланышы өзүңөр элестете бергиле. Ошондуктан мен айтып атканым, буну азыр демаркация, делимитация деп буну 20 канча 8 жылдан бери келетабыз. Аны чечиш керек да. Ага бир точка коюш керек да. Анткени тажик тарап күчтүү, бүт жагынан күчтүү. Биздин мисалы чек арада болгону 1,5 миң эле эл жашайт. А Ворукта 60 миң тажик жашайт. Мындан тышкары депутаттар акыркы жаңжалдан кийинки эки тарап кол койгон протоколдун тегерегинде да маселе чыгып жатканын кайтышты. Ушул себептүү парламентарийлер буга чейинки түзүлгөн протоколдордун баарына юридикалык баа берилерин жашырышкан жок. Ошондой эле жергиликтүү элдин талабына ылайык чек ара чатактарын ооздуктоо үчүн делимитация жана демаркация иштерин бүтүрүү керек дешет алар. Бирок биринчи кезекте мен ойлойм, биздин депутаттар ушул чек ара маселесиндеги орчундуу маселелерди дагы көтөрүп, бир топ орчундуу маселелер айтылат. Ал жерде биринчи кезекте биздин ушул чек арадагы экономикалык маселелер, ал жердеги биздин жарандардын жашоо шарт маселеси. Чек ара аймагында жашаган элди башка жакка кетирбей кармап калуу үчүн алардын социалдык көйгөйлөрүн чечүүдө өкмөт кескин кадамдарга барып, өзгөчө чек ара макамы бар айылдарда жашагандарды салыктын бардык түрүнөн бошотуп, айлык акы, пенсия жана жөлөк пулду жок эле дегенде 2 эсе көтөрүү керек. Эң негизгиси чек арадагы жерлерди бөтөн өлкөнүн жарандарына сатууга тыюу салуу зарыл дейт депутаттар. Чек арадагы жерлер сатылып кетпеши үчүн өкмөт кескин чараларды көрүшү керек. Биринчи кезекте чек аралаш аймакта жашаган айылдарга биринчи категориядагы чек ара статусун берип, материалдык жактан камсыздоо зарыл. Экинчиден, үйлөрдү, жерлерди бир гана мамлекет сатып ала турган укук болушу абзел. По общепринятой практике. Ким миграция кетип атса үйүн сатып, тажик тарапта да алардын бир чоң программалары да бар экен да. Сөзсүз бул чек арада үй алса, ага бир кандайдыр программалар да, какой-то бир судалар берилет экен, кредиттер берилет экен, облегченный кредиттер. Эми алардын целый программасы бар экен. Ошон үчүн мен ойлойм, эми азыр дагы кеч эмес, биз мындай саясий эрк менен ушул маселе боюнча каржылоо маселесин карап бериш керек, баягы экономикалык, социалдык багыта маселелерди чечкенге аброк. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 990 чакырымга созулат. Анын 504 чакырымы аныкталган. Өзгөчө татаал жана талаштуу бөлүктөр Баткен облусу менен чектешкен аймактарда. Бирок эки тарап чек арадагы талаштуу аймактар боюнча көп жылдан бери мунаса таппай келет. Жума күнү вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баштаган делегация кыргыз-тажик чек арасындагы маселелерди талкуулаш үчүн Дүйшөмбү шаарына кеткени белгилүү болду. Бирок азырынча сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы беймаалым. Коңшу өлкөнүн улуттук коопсуздук мамлекеттик
мамлекеттик комитетинин чек ара башкы башкармалыгы билдиргендей, делимитация жана демаркация боюнча өкмөттөр аралык комиссия Ворух анклавы менен Аксай айылындагы талаштуу тилкелерге байланыштуу маселелерди карады. Чынара Нурсеитова, Алтынбек Кубанычбеков, Жума Баян. Forbes журналынын жыл сайын чыгарган рейтинги Сөте анде Сөте деп аталат. Ал жерге спорт, музыка, кино, оюндар, финансы, ритейлер, өндүрүш, маркетинг, укук жана башка тармактарда 30 жашка чейин ийгилик жарата алгандар кирет. Бул жылкы тизмеде кыргызстандык жаш ишкер Азиянын эко азыктары компаниясынын негиздөөчүсү Дастан Өмүралиев да бар. Ал Forbes Азия журналынын Азия чөлкөмүндөгү келечегинен көптү үмүттөндүргөн 30 жашка чейинки ишкерлердин тизмесине кирген. Өмүралиев учурда 29 жашта, 2013 жылы ал Экопродукт Азия аттуу сокторду чыгара баштаган. Талапкерлердин атайын калыстары тандаган. Жалпысынан бул тизмеге Азия Тынч океан аймагындагы 23 мамлекеттен 300 киши тандап алынган. Мен абдан кубанычтамын ошол Forbes журналга ошол списокко киргениге. Биздин компаниябыз да абдан кубанычта. Биз былтыр ошол менин номинациямды тапшырган Forbes издательствого. Анан отбор өткөн 2000ден ашык адамдар тапшырган. Алардын анкеталарына ошол 2000 ашык адамдардын арасында 300 адам финалист чыкты. Ошолордун арасында мен болдум да. Кыргызстандан мен биринчи финалист болдум. Ошон үчүн мен ойлойм, бул биздин өлкөбүзгө да абдан жакшы кабар. Анан бияка тапшырган адамдар булар деле 30 жашка чыга элек предпринимательдер. Бул Азиянын континентинен, еще Тихий океан, бул Австралия менен Новая Зеландия, бул континентте 4 миллиарддан ашык адамдар жашайт. Ошон үчүн конкуренция абдан күчтүү. Бирок мен ачык сөз ойлогон эмесмин муну утам деп. Эми шанстар бар болчу, бирок ушундай максатты койгон эмесмин. Мына утуш керекмин сөзсүз деп, анткени мындан башка максаттар бар, башка жумуштар да бар. Биздин ширебиз бул түз сыгылган шире. Эч нерсе кошулбайт. Суу, кум шекер, консервант, ароматизаторлор эч нерсе кошулбайт. Башка соктун түрлөрү, алар мындай орусча айтканда восстановленные соки болот. Алар концентраттан жасалат. Нектар менен сок содержащий напитоктор, алар кум шекерди да кошот, кээде ароматизаторлорду да кошот. Жашылча жемиштердин баарын биздин республикасынын ичинен эле дыйкандардан сатып алабыз. Эч жашылча жемиштерди биз чет өлкөдөн албайбыз. Негизи 4 регион бар, 4 область. Бул Ысык көл, Чүй, Ош жана Баткен. Бул арасында поставщик болот да биздин сырьевая базанын. Биринчи ушундай түз сыгылган сокту мен 2013 жылда остигем конокторго болгондо. Ошондо сок болчу, аналогичный упаковкада, Bagging Box деген. Аны остигенден кийин кызыктым да мен, эмне үчүн бизде мамлекетибизде ушундай сок чыгара албайт, эмне үчүн өңдүрбөйт. Ошондон кийин аны ойлоп баштап изучать этип баштаганда, анан бизде сырьевая база бар, жашылча жемиштер бар. Технологияны алып келсе болот Кыргызстанга. Анан жумушту, ишти организация болот. Ошондуктан анын чечимге келдим. Ошол сокту чыгарып башташ керек. Абдан оор болчу. Биз супермаркеттерге биринчи келгенде бизде эч ким уккан эмес. Бул эмне деген упаковка, бул эмне деген сок, айырмасы эмне, бул прямой отжим, кривой отжим деп көп суроолор болчу да. Бирок аз-аздан биз дегустация кылганбыз, потребительдерге мүмкүнчүлүк бергенбиз остигенге биздин согубузду. Ошондон кийин акырындан биз реализацияны баштадык. Анан супермаркеттерге сатып баштадык, жөнөкөй магазиндерге сатып баштадык, базарга сатып баштадык, экспортко чыктык. Анан жыл сайын ошол өнүгүп иштеп атабыз.
Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүү соңуна чыкты. Коомубузда жалаң гана жакшы жаңылыктар болсун деген ниет менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Сак саламатта болуңуздар.